Бүгүн президент Садыр Жапаровдун Ош облусуна иш сапары башталды. Өлкө башчынын басма сөз кызматы билдиргендей, сапардын алкагында бир катар өнөр жай жана социалдык объектилердин иши, инфратүзүмдүк долбоорлордун, анын ичинде билим берүү жана медициналык мекемелердин курулушунун, жол тармагын өнүктүрүүнүн, ошондой эле аймакты көрктөндүрүүнүн жүрүшү менен таанышат. Садыр Жапаровдун аймактагы калктын жашоо сапатын жакшыртууга багытталган социалдык маанилүү объектилерди ачуу жана курулуштарды баштоо аземдерине катышуусу пландаштырылган. Кыргызстандын Альпинизм Федерациясынын президенти Эдуард Кубатов туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директору болуп тайындалды. Президенттин басма сөз кызматы билдиргендей, тиешелүү тескемеге өлкө башчысы Садыр Жапаров кол койду. Эскерте кетсек, Кубатов 2022 жылы дүйнөнүн эң бийик чокусу болгон Эверестти багындырып, бул чокуга чыккан биринчи кыргызстандык болуп тарыхта калды. Баткен облусунда ишин оң жагына чечүү үчүн милицияга пара берген жаран кармалды. Бул тууралуу 10 апрелде облустук милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык, аткезчилик фактысы боюнча катталган тергөөгө чейинки текшерүү ишин жаап, маселесин оң жагына чечип берүү үчүн Лейлек районунун тургуну 200 000 сом акчаны пара катары берип жаткан жерден кармалды. Шектүү катары Разаков шаарынын 1996 жылы туулган жараны кармалды. Учурда бул факты боюнча тергөө иштери уланууда. Талас шаарындагы медициналык колледжде 1,5 миллион сомго жакын ишенип берилген мүлктү ысырап кылуу фактысы аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Комитеттин маалыматына караганда, мамлекеттик мекемеге жасалма түрдө жумушка орноштуруу фактысы аныкталган. Тактап айтканда, 2012 жылдан бери 2026 жылдын мартына чейин Талас облусунун тургуну Талас медициналык колледжине жумушка кабыл алынган, бирок ишке киргенден бери өзүнүн кызматтык милдеттерин аткарган эмес. Буга карабастан аталган мезгил ичинде иш убактысын эсепке алууну жасалма толтурулган табелдердин негизинде ага өзгүлтүксүз эмгек акы төлөнүп келген. Аудитордук текшерүүнүн жыйынтыгында мамлекеттин кызыкчылыгына келтирилген алдын ала зыян 1 492 335 сомду түздү. Бишкекте өтүп жаткан спорттук күрөш боюнча Азия чемпионатынын 5-күнүндө килемге эркин күрөш боюнча балбандар чыгат. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдиришти. Ага ылайык, анда балбандар 57, 65, 70, 79 жана 97 килограмм салмак категориясында байге үчүн күч сынашат. Кыргызстандык спортчулар Абдумалик Карачев, Рустамжан Кахаров, Эрназар Ахматалиев, Жакшылык Байташев жана Канатбек Абдулкаримов.